мамлекеттик педагогикалык университетинин математика жана компьютердик технологиялар факультетинде робототехника борбору ачылды. Ачылуу аземге университеттин ректору Бекмырза Зулуев баштаган жетекчилик курам жана аталган факультеттин жамааты катышып, алгач коноктор борбордун кызыл тасмасын кесишти. Ага ылайык долбоордун негиздөөчүсү Айсырга Рыспаева каананын ичиндеги жабдыктар жана андагы мүмкүнчүлүктөр, роботтордун иштөө механизми тууралуу маалымат берип, кенен тааныштырып өттү. Алдыда аталган лаборатория студенттердин технологиянын заманбап жетишкендиктерин өздөштүрүүсү, чыгармачылыгын өнүктүрүүсү жана инновациялык идеяларды ишке ашыруусу үчүн кызмат көрсөтөт. Койгонбуз агай бизге 20 чакты алып берген. Бул Arduino'нун программасы. Биз ушул программаны жазып туруп, бул Arduino'го киргизгенибизде, ошол биз кандай, мисалы, датчиктерди кошобуз, моторлорду кошобуз, ошол кызматты аткарат. 2023-24 окуу жылында ушундай ачалы деп проект түзүп, өзүбүздүн ректорго сунуштап, агайдын макулдугу менен өзү университет өзү каржылап, тендерге бергенбиз, эмне керек экенин баарын бергенбиз, ошол жерден анан сааты ушулга келип жетти да. Аны улай катышуучуларга студенттер тарабынан жасалган роботтор көрсөтүлүп, мында алар ошол долбоорлорунун негизинде жууждар аралык сынактарга катышуу менен тажрыйба алмашып келгендигин айтышты. Ачылышка келген коноктор да өз сунуш пикирлерин айтып, ийгиликтерди каалап өтүштү. Соңунда робототехника сабагын мыкты өздөштүргөн студенттерге сыйлыктар тапшырылды. Бул робототехника сабагы бизде 2024-жылы 3-семестрде кирди. Бир семестр окудук. Бир семестрде биз Айсырга ичке окутуп, үйрөттү. Ошмунун 85 жылдыгына карата конкурс жарыяланды. Ошо робототехника боюнча. Биз ал кезде эми баштаганыбыз үчүн болушунча аракет кылып, акылдуу таштандыч элек жасадык. Белгилей кетсек, аталган борбор университеттин 100 жылдыгына математика жана компьютердик технологиялар факультетинин математика жана информатика адистиктеринин ачылгандыгынын 20 жылдыгына карата окуу жай жетекчилигинин колдоосу менен ишке ашкан. Робототехника азыркы мезгилдин талабына ылайык окуу планына киргизилип, анан ушул предмет өзүнүн максатына жетиш үчүн сөзсүз түрдө ошо робототехниканын каражаттары менен камсыз кылышыбыз керек. Анан студенттер алган теориялык билимдерин практикада ошону көрсөтөбүз керек. Бир нерсени алыш үчүн акча каражаты керек экен. Анан ошол жагынан биздин ректорубузга, жетекчиликке аябай ыраазычылык билдиребиз. Айданек Сагынбек кызы, Эрнест Жаныбеков, Ошомпу жаңылыктары.